Assalamu alaikum hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Deniz Sak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мен өткөндө bir 3-4 контентимди мотивация жагында кетирдим эле. Албетте мындай биздин адамдарыбыз мотивацияга кызыга беришпейт. Просмотрлар абдан аз кетти деп койсок да болот. Эми бир 1500 бирок абдан ушу 5-6 адам болсо дагы кызыккан адамдар дагы бар экен да. Күтүп кадимкидей мен ошол мотивация жагына көптөн бери келбей контенттеримди саясий жакка буруп, ден соолук боюнча кетирип койдум эле. Эми ушул дагы бир аз ошол салтты улантып, менин каналым өзү ушундай Deniz Sak Intellektual деп аталат. Ушул интеллектуалдык жактан өнүгүү, ушул кыйынчылыктардан чыгуу, биздин кандайдыр бир интеллектибизди көтөрүү багытындагы ушул контентимди кетирип жатам. Мен сиздерге айтканмын, ушул жыгылсаң төөдөн жыгыл, буйласың кармай жыгыл деп айтат да. Ошон үчүн окуганга жараша Тони Роббинс деген дүйнөдөгү эң бир белгилүү, эң бир бай, өзүнүн байлыктары ушул 500 миллион доллардын тегерегиндеги бай, долларовый миллионер мотиватор бар да. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Ошонун «Разбуди в себе исполина» өзүңдөгү ичиңдеги алыпты ойгот деген китебинен алынып, мен ошону кыргызчалатып, анан ошонун маанисин өзүбүздүн турмуштагы сөздөргө тууралап айтып берип жатам, достор. Биздин ар бирибиздин ичибизде ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү биз өзүбүз өмүр бою ача албай, билбей жүрүп өтүп кетебиз да. Балким сизден абдан чоң бир бизнесмен чыгат эле, балким бир фермер чыгышы мүмкүн, бүт малдын сырын жакшы билген. Балким сизден ушунчалык чоң ресторандарды иштеткен бир ашпозчу, повар чыгышы мүмкүн. Сизден балким бир абдан белгилүү, кадыр барктуу бир парикмахер чыгышы мүмкүн, же бир художник иши кылып дей койчу. Биздин ар бирибиздин бир чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ушул нерсени таап, ушул нерсени биз турмушка ашырып реализация кылышыбыз керек да, орусча айткандачы. Мунсуз биз турмуштун агымына, турмуштагы ушул суунун агымындай болгон агымына жараша эле ошол жак менен агып, баягы агым менен кете берсек, кыйналбай, жаныбызды бир ачытып кичине эмгектенбей, ушинтип эле кете берсек, өмүр деле көз ачып жумганча тез эле өтүп кетет да, достор. Мына мен деле өзүмдүн мына азыр 52-демин. Ушул кезге чейин ошондой турмуштун агымы менен аккан учурлар көп болду. Турмуштун агымына каршы өз багытыбызды издеп, бирок туура эмес багыттарга барып калган учурлар көп болду. Бирок ошентсе дагы убакыт өтүп кетти деп башты жерге салып калбай, дагы деле болсо аракет кылып, ушул билген нерселерди айтып, кандайдыр бир деңгээлде ошол аракетиңдин баягы мээнет кылсаң ызаатын кошо көрөсүн деп коебу, иши кылып ыраатынбы, кандайдыр бир нерсенин жыйынтыктары чыккандыктарын көрө баштайт экенсиң да. Мына мен мисалы үчүн ушул силерге сүйлөп ушинтип отурганым деле бир 5-6 жыл мурун мен түшүмө да кирбеген, мындай YouTube дегенди билген эмесмин ошол кезде. Ушинтип сүйлөп калып, анан ушунда кандайдыр бир тыйындар түшүп калат. Бул жагы деле жашыруун эмес, мен силерге айтып жүрөм, достор. Бир ушундай нерсе болот деп мен ойлогон эмесмин да. Анан кийин ошону түшүнгөндөн кийин ушуну максат кылып, ушундай кылышым керек деп, мына азыр мен эми бир чоң жетишкендик дебейм муну, бирок ушундай нерсеге каалаган, мен ушул нерсени кааладым эле, ушул нерсеге жеттим да. Ошону гана айткым келип турат. Силер дагы кандайдыр бир нерсени кааласаңар, сөзсүз жетесиңер, достор. Эми ошол китепте мен өткөндө сиздерге чечим жөнүндө көп айтып бердим эле. Ушул адам чечкиндүү болуш керек. Чечим чыгаргандан кийин мындай чечим чыгарыш керек да, болду, бир жолу артка кайтпаш керек. Ошону чечим деп койсо болот. Анан
Жөн эле бир нерсени кылам деп баштап коюп, анан тие качып, бул чечим эмес. Бул жөн гана жалакайлык, кайсардык болуп эсептелет. Чечимди чыгардыңбы, ойлонуп туруп чечимди чыгар. Ошол нерсени аягына чейин чыгыш керек. Тамекини таштаймын деп айттыңбы? Ташта. Аны таштагандан сен бир жериң кемип калбайт, же бир өлүп калбайсың ошол тамекини чекпей койгондон. Эчтеке болбойсуң, ден соолугуңа гана пайда. Кандайдыр бир кыйынчылыкта, мисалы үчүн тамеки чеккен адамдардын ички физиологиясын ала турган болсок, ошол биз дене тарбия институтунда окуп жүргөндө Анис Кургенович Зарифян деген медицина илимдеринин кандидаты агайым бар эле, азыр Славянский университетте декан. Ошол айтып берген да бизге физиологиялык жактан. Ошол ички ошол ичегелерден соктор, секрециялык соктор иштеп чыгып, ал соктордун дагы өзүнүн клеткалары болот эми, ар нерсе клеткалардан турат. Ошол клеткалардын бир ортосунда ядрочосу мындай наркоман сыяктуу болуп калат экен да, тамеки чеккен адамдардыкы. Баягы точка ошол тамакты сиңдире турган, сокту иштете турган точка. Тамеки чекмейинче иштебей калат экен. Демек сен тамеки чекпесең, тамак жегенден кийин сенин тамагың сиңбейт да кандайдыр бир деңгээлде. Ошондуктан организм тамакты жеп бүтөөрүң менен эле тамекини талап кыла баштайт. Анан эгерде тамекини таштасаңыз, ыкчам таштап койдуңуз дейли да, мына мен таштадым деп туруп. Бир жарым ай, бир ай кыйналышыңар мүмкүн да, себеби дегенде баягы жеген тамактар кандайдыр бир деңгээлде толук сиңбейт. Анткени клеткалар ошол тамакты эрите албайт да, сиңирип кете албайт ары канга көздөтүп. А бирок бизди ушундай Кудайым жаратып койгон экен. Ошол клеткалар тез-тез бир айдын ичинде толук алар сыртка чыгып, анын ордуна жаңы клеткалар келип, ушунчалык биздин организмибизде, биздин дене боюбузда өзгөрүүлөр, жаңылануулар келип турат да. Мисалы үчүн баягы кир болду деп туруп эле денеден агарып чыккандар ошол өлгөн клеткалар болот. Ошондой эле керексиз клеткалар ички аппараттардан деле чыгып турат экен да. Ошентип баягы наркоман клеткалар чыгып кеткенден кийин ошого бир ай, бир жарым ай чыдап койсоңор, анын ордуна денеси сак, тамеки талап кылбаган клеткалар келет дагы, анан тамекини таштап коесуңар. А кийин эмнеге чеккиси келет адамдын? Ал жөн гана психологиялык жактан. Ошону бирөө тамеки чегип атканда же болбосо тамак жегенден кийин баягы шарттуу рефлекс, шартсыз рефлекс деп Павлов үйрөткөндөй, тамак жегенден кийин эле тамеки чекчим келет эле деген баягы чекким келет эле деген түшүнүктөр бар. Ошол нерсе иштеп кетип, тамак жегенден кийин кайра чекким келе берет да. Чынын айтканда аны организм өзү талап кылбайт, ал жөн гана мээңиздин иштеген нерсеси да. Бир ай, бир жарым ай чыдап койсоңор болду, тамекини дагы таштап коет. Мына ошондой терең өзгөрүүгө мен муну жасаймын, мен муну кыламын деп туруп кылган нерсени биз чечим дейбиз да. Адам бир чечимди чыгарганда, өзүнө керектүү деп эсептелген чечимди чыгарганда, ал чечимдин натыйжасы чыга электе эле ушунчалык бир ырахаттанып, ох Кудай, мен ушуну жасап жатам деп бир ырахаттануу. Адам эмоция менен жашайт да, достор. Бизге сүйүнүп, жакшы жылмайып, ырахат алып жашашыбыз керек да. Ошол бир чечимди чыгаргандын өзүнөн жакшы чечим деп ушул мээңиз кабыл алып, өзүңүзгө жаккан чечимди чыгаргандан ошонун жыйынтыгы чыга электе эле кандайдыр бир ырахат алуу келип чыгат экен да адамдачы. Өзү мындай турмушта деле байкасаңар ошондой болот. Анан дагы бир кызык жери, адам кээ бир адамдар абдан эле чечкинсиз болушат да. Даже ушул мисалы үчүн ашканага барып туруп бир окатты алып жеш дагы ал үчүн ойлонуп отурат да. Бүгүн эмне лагман жесемби же башканы кандай кылсам деп бир ушунчалык чечкинсиз да. Адам чечкиндүү болуш керек экен да. Эгерде сен чечим чыгарсаң, маселен турмуш ушундай экен да, жашоо ушундай экен. Бир кандайдыр бир нерсеге көңүлүңдү коюп, мен ушуну кыламын деп чечим чыгарсаң, анан ошого байланыштуу, ошол чечимиң ишке аша турган бир нерселер өзүнөн өзү эле келе баштайт экен да. Мисалы үчүн сен бир эмне деп ойлойлу? Мисалы сүрөт тартууну үйрөнөм десең, ошол интернеттерден, башка жактардан маалыматтар өзүнөн өзү чогулуп, башка кандайдыр бир дагы бир кошумча нерселер болуп, ушундай сен мисалы үчүн тамак жасоону үйрөнөм десең, дагы бир ушундай кошумчалар, дагы бирөөлөр келип үйрөтө калып, себеби адамдын
баягы башкы мээси кайсыл бир жака бурулганда ошол тараптуу нерселер баардыгы чогуу келишип, ошол тараптуу нерселерди кабыл алып, эмнени кааласаң ошол нерсени Кудай берет деген сөз ошол да. Иши кылып бир чечим чыгарып, ушуну кылам десең, сөзсүз ошого керектүү нерселер өзүнөн өзү колуңа келип, жолуңа келип, ушинтип башталат экен да достор. Ошон үчүн коркпой эле бир нерсени ойлонсоңор, чечим чыгарып, ишти баштай берсеңер болот экен да. Эми чечим чыгарууда ушул биз азыр аябай кыйналып жашап жатабыз. Саясий ахуал оор, эмне кылсак экен, кантсек экен, бир ишти баштай албайсың, абдан эле кыйын кезде. Ушундай кыйын кезде адамдардын мээси кыйын иштеп, ушундай кризис маалында бир жаңы нерселер көп ойлонуп чыгарылат да достор. Эми ушундай азыркы кезде деле мындай карап отурсак, ошо биз жаман деген, кыйын деген Кыргызстанда деле кээ бир адамдар жакшы иштеп, жакшы натыйжаларга жетип иштеп жүрүшөт да. Ал эми эмне себептен кимдир бирөө кылган нерсени же сен, же мен кыла албай калышыбыз керек. Бир адамдын кылганын биз сөзсүз кыла алабыз да. А кыла албасаң кайталоо окуунун энеси деп коет орустар. Повторение мать учения дегендей. Кайталап, мисалы үчүн мен азыр сиздерге бир нерсени айтыш үчүн ушул интернетте азыр жакшы экен. Ноутбукта болсо мынтип кайра кайталап артка барасың, кайра кайталап алдыга келесиң, кайра кайталап артка барасың. Ушинтип отуруп түшүнүп мээңе жетип, мен азыр ушул сиздерге айта турган тема чечим боюнча нерсени мен кайталап отуруп акыры өзүм түшүнүп, өзүм мээме киргизгенден кийин анан айтып жатам да ушул турмушка байланыштуу нерселер. Мисалы үчүн ушул чечимди чыгарып, эмнеге бир адамдын кылганын биз кыла албайбыз, эмнеге бирөө жакшы жашаса мен жакшы жашабайм. Биз дагы баардыгыбыз жакшы жашап бактылуу болушубуз керек да достор. Ошон үчүн мындай чечим чыгарганда ошол жакшы нерсеге жете турган канткенде биз жакшы максаттарыбыз ишке ашат. Бул нерсе канткенде сиздин чечимиңиз ишке ашат. Бул үч нерседен баягы таасирленет, орусча айтканда зависит этет экен да, үч нерсенин негизинде болот экен да. Биздин ушул бир каалаган нерсебиздин ишке ашышы жана биздин бактылуу мындай таалайлуу болуп жашап кетишибиз. Биринчи нерсе биз көңүлдүн борборун коюуда, ошол чечимди кабыл алууда көңүлдүн борборунун орду абдан чоң нерсе да. Себеби фокус внимания деп коет орусча, көңүл борборун. Биз кандайдыр бир нерсени кылыш үчүн ошол кандайдыр бир нерсеге көңүлдүн борборун бурушубуз керек да. Анан мен мисалы үчүн мисалы мен азыр бир нерсени үйрөнөйүн деп туруп эле анан чаржайт болуп башка нерсеге дагы көңүлдү буруп, башка нерсеге дагы көңүлдү бура берсек, мисалы үчүн мен англис тилин үйрөнөйүн деп жатып эле анан кийин компьютерди дагы үйрөнүш керек экен, анан муну дагы кылыш керек экен, анан муну дагы кылыш керек экен деп эле чаржайт ойлоно берсек, анда баягы биз койгон максат ишке ашпай калат экен. Ошондуктан көңүлдүн борборун туура нерсеге өзүңүз баалап, тактап, ушул нерсени кандай кылыш керек деген нерсеге так бир багытта чаржайт эки тоонун чөбүн эңсеген кийик орто жолдо калыптыр дегендей болбой, эки эмес, үч эмес, ошол бир максатты койдуңбу, ошол нерсени мындай так ошол нерсеге керектүү нерселерди, маалыматтарды чогулт, ошонун немесинде кыл, ошондой бир багытта кетип атат да. Андан кийин сизди курчап турган айлана чөйрөдөгү нерселердин мааниси жана ошол сиз бара турган максат койгон нерсенин мааниси, деги эле маани жөнүндө сөз болуп атат да. Сөзсүз түрдө жакшы жашаш үчүн достор, өзүңдүн айлана тегерегиңдеги адамдар болобу, буюмдар болобу, сенин максатың болобу, ошонун мааниси төп келиш керек да. Анан сен мисалы үчүн өзүңдүн мындай натураң сенден бир юрист чыкпайт. Мисалы үчүн юрист болуш үчүн дагы аябай тагдырга кенен карап, такылдап сүйлөп, бир ушундай мүмкүнчүлүктөр болуш керек да достор. Бирок юристтер жакшы жашайт, анан кийин мынтип адвокат болот, анан мынтип прокурор болот деп туруп эле мааниси туура келбеген нерсеге эле, мисалы үчүн мурда юридикалык окууларга көп окушат эле да. Ушундай бир туура нерсенин маанисин билип кой деп атат да, сага кандай ошол нерсе туура келеби, келбейби.
Her nersenin özüne жараша manisi. Gebirөө misal үчүн жөн эле мен ырчы болом дей берет, анын өзүнүн же голосу жок, же бир мүмкүнчүлүктөрү жок, ошентип жүрүп өмүрүн өткөрөт да. Же болбосо ошентип жүрүп бир таанышы менен бир жака кирип алат, же ырдап жарытпайт, ушинтип хордо өмүр өтүп кеткен адамдар бар да. Ошондой эле мааниси, мына айлана чөйрөдөгүлөрдүн мааниси. Эгерде сен жакшы жашайм, жакшы бир ийгиликтер болсун десең, анда айлана чөйрөңдү оңдошуң керек да. Ошо өзүңө окшогон аракет кылган адамдар менен. Анан кээ бирөөлөр качан көрсөң эле кайгырып, проблемасын айтып, баягы бүтпөгөн проблемасын айтып, ыйла өксөп, бирөөлөрдү күнөөлөп, ошондой болуп жүрө берет да. Андай адамдан 6 метр алыс болуп, ушул өзүңө жараша ушундай аракет кылган, мындай күнөөнү бирөөдөн издебей, жоопкерчиликти өзүнөн алган адамдар менен аракет кылып, ошондой нерселер менен сүйлөшүп, деги эле бүт өзүңдүн айлана чөйрөңдү, максаттарыңдын баардык нерсенин маанисине анализ кылып, кандай болуш керек деп терең ойлонуш керек да, достор. Ушул максат коюуда биринчи көңүлдүн борбору, экинчи ошол нерсенин мааниси, тегерегиндеги нерселердин мааниси, ушул маани маңызга көп көңүл бурушубуз керек. Андан кийин достор, үчүнчү ошол койгон максатка жетүүнүн стратегияларын дагы орду абдан чоң экен да. Стратегиясы ошол негизги максатыбыз ошонун тактикасын, мындайча айтканда, кантип ошол нерсеге жетиш керек. Биз мисал үчүн мындай нерсени кылышыбыз керек болуптур. Сен өзүңдүн кичине сүрөт тарткан жөндөмдүүлүгүң бар. Ошол нерсеге окуйм деп аракет кылып атасың. Бирок ага кантип барыш керек, кандай нерселерди кылыш керек, ушунун жол жобосун туура эмес уюштурсаң дагы, ошол нерсеге жетпей калуу, ошол нерсе ишке ашпай калуу келип чыгат да. Ошондуктан сен койгон максатыңа жетүү үчүн эң бир кыска, оңой жолдордун баардыгын издешиң керек да. Биринчи нерсе ушул көп айтат мотивацияларда, өзүңдү өзүң инвестицияла. Өзүң качан терең билимдүү, ошол өзүң койгон максатың боюнча өзүң терең адис болгонуңда, мисал үчүн ошондо мисал үчүн бир жакшы тамакты кылуу үчүн анын рецептисин эле билүү жетишсиз, өзүң дагы ошого эптекей жөндөмдүү болушуң керек да. Ошондуктан бир максат койгонуңда кандай жолдору бар дейт ошол нерсеге жетиштин. Ар түрдүү, мен өткөндө дагы айткам, даяр жолдору бар экен. Сен кылган нерсени жаңы велосипедти дагы жаңы ойлоп чыгаруунун кереги жок. Мисал үчүн мен болом, мен кылам деп аткан нерсени менден мурун эле 100 адам же 1000 адам жасап койгон да. Ошондой бир үлгүнү кармап, ошол нерселерден үйрөнүп, эч качан сурагандан уялбаш керек. Себеби жашоо үчүн күрөш, бактың үчүн күрөш болуп жатат. Эч качан тартынбай, керек болсо сурап, үйрөн, керек болсо оку, ошол нерсеге кантип жетүүнүн жолдору. Мисал үчүн мамлекеттер, бир мамлекеттердин арасында шпионаж деп коет, промышленный шпионаж, военный шпионаж. Ошол нерсенин мисал үчүн атом бомбасын алыш үчүн кандай шпиондор иштеген, мисал үчүн СССРдин убагында. Ушундай маани маңыз даяр макеттерди алып келип, ошол СССРге колдонобуз деп, баягы даяр технологияны уурдап алабыз деп, бир ушундай нерселер болгон да. Ал эми азыркы кезде тынччылык заманы, мисал үчүн кандайдыр бир өзүң каалаган нерсе боюнча ошондой нерседен ийгиликке жеткен адам бар. Мисалы мен ушул жактан ала турган болсом, мына мен блогермин. Мен дагы көп билбеген, эми профессионал блогер эмесмин, эми мындай силер менен чыгып ушундай блогду алып барып жүрөм. Көп билбеген нерселерим бар. Ушул нерселерге жетиш үчүн мен дагы окушум керек. Курстар болобу, акча берип окуймбу, же болбосо билген адамдын алдына барып, муну үйрөтүп койчу, мен азыр ошентип эле келатам, муну айтып койчу, канткенде мынтет, канткенде антет деп сурап, ушунун негизинде акырындан ошол максатты кармадыңбы, акырындан бир кадам болсо дагы алдыга жылсаң, ошентип жылып кете бересиң да, достор. Бүгүнкү менин айтайын дегеним ушул, достор. Эч качан көңүлүңөрдү чөгөрбөй, анан мындай күнөөлөрдү башка жактан эле издей бербей, өзүбүз дагы жоопкерчиликтүү болуп, өзүбүз дагы аракеттенип, өзүбүз дагы мына аң сезимди кичине өзгөртүп, ушундай кадамдарга барсак. Саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.